ар бир адам кантип тандаса адашпайт. Бүгүнкү күндө коомдо карасаңыздар, мугалимдер сабатсыз деген десек, ар бир бөлүктүн сабатсыздары бар да. Өмүрүңөрдө биринчи жолу 20 мүнөт телефонго көңүл бурбай коюп көргүлөчү кандай болот экен. Ата-энелер айтышы мүмкүн, мен мына кесиптин ээси болгом, сен дагы бол деп мажбурлашы мүмкүн. Туура кесип тандоо ийгиликтин баш аты. Бүгүн Баатыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде 9-10-11 класстын окуучуларына кесибим ырыс кишим аттуу форум болуп өттү. Форумга ага эжекелер, билим берүү өкүлдөрү, Ош, Жалал Абад, Баткен шаарынан келген 1500дөн ашуун бүтүрүүчү класстын окуучулары катышты. Форумдун максаты спикерлер аркылуу ошол кесиптерди ар бир адам кантип тандаса адашпайт. Же болбосо азыр заманбап, заманга, шартка ылайык кайсы кесиптер актуалдуу? Бүгүнкү күндө эмес, эртеңки күндүн кесибин тандоону сунуштап, баягы спикерлердин ой пикирлери менен окуучулардын ортосунда дискуссиялар жүрүп, суроо жооптор болуп, ошол окуучу келечекте ким болоорун мектепте жүргөн кезде тандап алган болсо, бул албетте жакшы деген максатты көздөп, ушу Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин базасында түзүлгөн стартап бар. Сабат кошуу стартап тренинг борбору. Ошол борбордун демилгечилери болуп мен эсептелем. Ушул бүтүрүүчүлөр, бардык мектептерден келген бүтүрүүчүлөргө ошол университетти тандаштан мурда биринчи кесипти туура тандап алса, андан кийин ошол кесипти тандаган кесибин кайсы университет жакшы чыгарат, ошонун рекламарына көңүл буруп туруп, андан кийин ошол университетти тандаса деген ой максат менен 10 класстарды көбүрөөк чакырдык. А варианты туура эмес достор, ушу туура эмес кыларыңарды билип туруп, Б вариантын туура кылганбыз. Иш чаранын алкагында өз кесибинин мыкты адистери окуучуларга туура кесип тандоонун жол жоболорун, учурдагы популярдуу кесиптер менен ой бөлүштү. Мындан сырткары мыкты окуучу күчтүү университетте билим аларын эскертишти. Кесип тандоо атканда бизге кээ бир нерселер, сырткы факторлор таасир этет. Мисалы үчүн ата-эненин ой пикири, ошол университеттин кадыр баркы, университеттин сырткы мекеменин сырткы дизайны таасир этет. Айталы, ата-энелер айтышы мүмкүн, мен мына кесиптин ээси болгом, сен дагы бол деп мажбурлашы мүмкүн. Же болбосо, мен мына кесипке жетпей калгам, эми биздин үйдөн ушул чыгыш керек дейт. Кээде ата-энелер сыймыктаныш үчүн, менин балам архитектор же менин балам прокурор деш үчүн кичине мажбурлап коюшат. Экинчиси ошо өтүү ыктымалдуулугу. Айталы, университеттердин деңгээли ар бир университеттики ар кандай. Кайсына өтүү ыктымалдуулугу жеңил болсо, ошого тапшырышат. Үчүнчүсү ошол университетке айтпадыкпы, кадыр баркы деп. Айталы, монастыркы ауытсага өтүш. Ар бир окуучунун мечтасы. Ал эми башка университеттерге анча тандай беришпейт. Ушул жакта мындай хайп кармагысы келип тандашат дагы, анан ол кесип менен иштей алышпайт. Мен болсо мугалим болгондуктан мугалимдик кесиптин артыкчылыктары жөнүндө айттым окуучуларга. Мен ойлойм, окуучулардын көбү мугалим болгонго үндөй алдым деп. Анткени мугалимдер 3 түргө бөлүнөт. Катардагы мугалимдер, чыгармачыл, анан кийин чыгармачылдык менен ишин айкалыштырган мугалимдерчи. Бүгүнкү күндө коомдо карасаңыздар, мугалимдер сабатсыз деген десек, ар бир бөлүктүн сабатсыздары бар да. Булар кайдан келип чыгып атат деген суроо бар да. Ушул суроого жооп иретинде дагы залда айттым, мыкты мугалимдер болгондо. Бүгүн согуш жок, достор. Ошондуктан биз өлкөбүздү коргойбуз десек, өлкөбүздүн экономикасын, социалдык чөйрөсүн, билимин жогорулатабыз десек, анда жакшы мугалим болушубуз керек. Эң жакшы бага окуган балдар кыздарыбыздын баары мугалим болуш керек. Ошондо биз өнүгүп кетебиз. Анткени жакшы сөз бар го, кайсы өлкөнү жок кылам десең, алардын мугалимине эле сабатсыз билим берсең, алар сабатсыз билимди берет окуучуларга, ал балдар болсо өзүнөн өзү өлкөсүн жок кылат деген сөздөр бар да. Ошондуктан дагы баса белгилеп айтып кетким келет. Мугалимдин потенциалы күчтүү болгондо гана өнүккөн өлкөнү кура алабыз. Өнүккөн өлкө бул билимдүү мугалимдерден гана куралат. Азыркы биз билип атабыз, мына көп студенттер не кылат, университетти бүткөндөн кийин ишсиз калат, анан чет өлкөлөргө кетип атышат да. Ошону эмнеге биз Кыргызстандан жасабайбыз да? Ошону биз не кылдык? IT тармагын өнүктүрүү максатында дагы биз ушул IT курстарды ачтык, ITни окуттук, өзүбүз иштерге киргиздик. Ошентип кызмат кылабыз да биз. Айтишник болуп айына канча тапса болот? Айтишник болуп, мисалы, Кыргызстанда компанияларда эми бул IT компаниялар эми өсүп келатат. Болбоду дегенде мисалы 40 000 сомдон башташат да.
Чет эл көлүк компанияларда мисалы менин досторум бар. Ошолор иштегендер мисалы 300 000 сом айын ошондой табышат, 400 000 сом ошондой табышат. Өзүм айтсам деле мисалы аябай эле жогору табам да. Ошентип мындай иштесе болот да, айчы тармакта. Өтө жеңил, сонун иш. Албетте кыйынчылыгы бар бирок. Азыркы учурда кээ бирки адамдар жаш кезинен эле ушул медицинаны багыттап, ошол жаш кезинен кыялданып ошого аракет кылышат. Кээ биркилер кандайдыр бир сырткы ата энесинин таасири же болбосо бир агасы башка бир жумуштарда иштеген болсо ошолордун жолун жолдойн деп аракет кылгандар болушу мүмкүн. Кээ биркилер тилекке каршы азыр барлык жерде эле Россияга же башка мамлекеттерге барып иштейбиз деген жаштарыбыз аябай көбөйүп кетти тилекке каршы. Бул жоопкерчиликтен деп эсептейм. Себеби бул медицина илими тактыкты, пунктуалдуулукту, жоопкерчиликти, чыдамкайлыкты бир көрсөтүчү боло турган илим болуп эсептелет. Ошондуктан менимче кесип тандоодо ушул критерийлерге алдын ала бир көз жүгүртүп, ошону бир анализдеп, андан кийин медицина илимине тапшырса, бул чечкиндүү кадамдардын бири болот деп эсептейм. Себеби эгерде андай бир медицинага чыдабаган студенттер аябай көп, алар азыркы учурда болгону жанакы жумушсуздардын эле бир катмарын толуктап калып атат. Адам баласынын өмүрүнүн 3төн 1 бөлүгүн жумушка арнайт эмеспи? Тура тандаган кесип адамды рахатка бөлүп, жаркын келечекке жетелейт. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, кесип тандоодо шык жөндөмүңүзгө жана жүрөгүңүздү уксаңыз, сиз адашпарыңызды адистер айтышат.